кыздар примерно 30-32 чыгып калганда, 32-33 чыгып калганда баягы аябай адамдар болот го, күйүп бышкан адамдар, жанын тагдырына аны жашоосуна күйгөндөр болот го. Ай, эптеп бирөөдөн төрөп алайын. Жашым өтүп баратат, төрө албай каласың. Ай, алтындарым ушундай совет бербегилечи. Адамды неудобный положение кылбагылачы. Мен канча деген тааныштарымды билем. 35-ке чыгып күйөө тийген, 36-га чыгып күйөө тийген, 40-ка чыгып дагы күйөө тийип, жашынакай бала төрөп, жашынакай болуп атат. Азыр медицина өнүккөн, жашоо шарты баардыгы жеңилдеп калды. Ай, бирөөнү деген андай эмеге түртпөгүлөчү. Эртең ал бала эптеп бирөөдөн төрөп алып, анан эртең баласын эмне деп берет? Ал баланы чоңойтуш керек. Ал баланы багыш керек. Баланын жоопкерчилиги бар. Эптеп бирөөдөн төрөгөн бул азыркы убакта оңой эмес. Эптеп бирөөдөн төрөп ал деп эмне деген эме бул, тиги совет. Койгулай. Такыр 45-ке чыгып, 50-ге чыгып, такыр болбой, мүмкүнчүлүк болбой калса да бир жөндө. Жап жаш кыздарга ушун совет берип кандай бул?